Салам достор, сиздер менен бүгүн мен айылдык келин. Кечээ кызыма привка алып келдим эле. Ызылдап ыйлап иш кылдырбай абедтен кийин иш баштадым. Камыр көптүрүп койдум эле. Камырым да даяр болуп калган экен. Суалага бөлүп үзүп тыныктыргыч жакты. Жолдошум да данды дагатып берди. Нанымды көтөрүп тыпылдап дыңгелим болуп кыпкызыл жумшак нан жаап келдим. Негизи үйдө кайненем жок болчу. Ал больницада. Ал жок болсо уйкум канат, ишим бүтөт. Обедти баштаймы, түштө баштаймы, кыскасы тык жеп баардык жумушум даяр болуп турат. Ал болсо же ишим бүтпөйт, же уйкум канбайт. Кыскасы бир бала күндөр өтөт. Сиздерде кандай? Комментарийге жаза кетиңиздер. Ал эми мен булочкага камыр кылып коюп кеттим эле. Нан жаап келгиче аным да даяр болуп калган экен. Кайнатам да эртең төшкө козулар менен кой кайтармак, ошого нан пан бир беле салып беришим керек болчу. Нан эле салып бере бербейин деп шириндик даярдап булочка жасап койдум. Анын дагы бир жасалган суаламанын 30 чыкты. Кайнатама күнүгө 2-3төн салып берип турайын деп, шириндикти да өзү жакшы көрөт. Ушинтип тамагым да даяр болуп калыптыр. Булочкамы бышыгыча тамагымды даярдап, булочкамы бышырып, тамакка тартып, алардын курсагын тойгузуп, кампайтып жаткызып койдум да, идиштерими жууп, үйүмү тыкшытып даярдап, үйүмө кирсем ушинтип комнатамда чачык турган экен. Үйүм негизи эч ким кирбейт деп, бул жагыма көп деле көңүл буруп жыйнаган эмесмин. Бул жагымда шыпырып сыйрып, кагып, тазалап, төшөгүмдү салып, балдарымды уктатып, өзүм уйкуга кеттим. Сиздер мага катты лайк, комментарий жазганды унутпаңыздар.